Садыр Жапаров Казакстандагы жалгыз манасчы Баянгали Алимжановду достук ордени менен сыйлады. Ак калпак күнүнө карата Бишкекте салтанаттуу иш-чара өтөт. Ошто мектеп толугу менен күйүп кетти. Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон мамлекеттик иш сапары жыйынтыкталды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3 мартта Нур-Султан шаарында Казакстанда манас эпосун айткан жалгыз манасчы Баянгали Алимжанов менен жолугушту. Мамлекет башчысы манасчы Баянгали Алимжановго манас эпосун казак тилинде которгондугу үчүн ыраазычылык билдирди. Анын кыргыз элдик көркөм өнөрүнүн берметин өнүктүрүүгө жана жайылтууга зор салым кошкондугун белгиледи. Президент Садыр Жапаров Баянгали Алимжановго Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгын достук орденин тапшырды. Манасчы Баянгали Алимжанов манас эпосун Казакстандын жаш муундарынын арасында кеңири жайылтуу үчүн которгонун белгилеп, азыркы жаштар бул уникалдуу эпосту билиши керек деп эсептейт. Баянгали Алимжанов 1954-жылы 16 октябрда Казак СССРнын Кокшетау облусунун Степняк-Энбекшилдер районунда катардагы жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин Алматы шаарындагы Киров атындагы Казак мамлекеттик университетинин филология факультетинин казак тили жана адабияты бөлүмүндө окуган. Алимжанов ушул кезге чейин Казакстандагы жалгыз манасчы. 1984-2004 жылдар аралыгында Баянгали Алимжанов жүздөгөн улуттук, эл аралык жана жергиликтүү сынактарга катышкан. Ар кандай конкурстардын бир нече жолку жеңүүчүсү. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, улуттук намыс уюму жана Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте ак калпак күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрөт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, анда улуттук кийимдердин парады болуп, бул күнгө арналган салтанаттуу маданий иш-чара уюштурулат. Иш-чаранын алкагында кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп, ага ак калпактардын түрлөрү, улуттук кийимдер жана кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлат. Улуттук кийимдердин парады Ала Тоо кинотеатрынан башталып, Ала Тоо аянтына чейин созулат. Ал эми салтанаттуу иш-чара 4 март күнү саат 10:00 башталат. Ош облусунун Кара Суу районунда мектеп толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2 март күнү саат 18:28 чамасында Ош облусунун Кара Суу районундагы Жоош айыл аймагынын Маданият айылында мектеп күйүп кеткен. Султанов көчөсүндөгү номер 42 орто мектеби жыгач устунду шифер менен жабылган. Анын 262 чарчы метр чатыры жана 212 чарчы метр ички жасалгасы күйгөн. Өрттү өчүрүүгө 3 өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылып, саат 20:15 өрт толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыккан себеби такталууда. Садыр Жапаров бүгүн 3 мартта Казакстанга болгон иш сапарын жыйынтыктады. Иш сапардын жүрүшүндө эки өлкө башчылары чакан жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле биргелешкен өз ара байланыштардын мындан аркы келечегин талкуулашты. Мамлекеттик иш сапардын алкагында кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыкты мындан арыда тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Казакстандын парламенттин мажлис төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушту. Мамлекет башчысы Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин музейине барды. Мындан сырткары Нур-Султан шаарындагы ата мекенди коргоочулардын эстелигине гүл чамбар койду. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик иш сапарынын 2-күнү Казакстандын бизнес коомчулугу жана ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусунан башталды. Мамлекет башчысы Казакстандагы жалгыз манасчы Баянгали Алимжановго мамлекеттик сыйлык достук орденин тапшырды. Мамлекеттик иш сапар Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаевдин Астана эл аралык каржы борборуна баруусу менен жыйынтыкталды. Ошентип бүгүн 3 мартта президент Садыр Жапаров Бишкек шаарына кайтып келди.